Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz arab tili сабактарыбызды улантабыз. Урматтуу туугандар, экинчи көнүгүүсүнө келгенбиз. Ушудан улантабыз. 13-чү сабактын экинчи көнүгүүсү. Бул көнүгүүдө эмне дейт? Хаввилил муфрадат аллати тахтаха хаттун ила жумуин кама хува муаддахун фил мисал. Сага мисалда көрсөтүлгөндөй кылып, астында сызыгы бар ысымдарды көптүктөргө айландыр дейт. Мына мисалды окуйбуз. Ман хазар роджулу хуа хаджун. Бул киши ким? Хуа хаджун, ал ажы. Ман хаулаи риджалу. Бул кишилер кимдер? Хум худжажун. Алар ажылар. Бул жерде исм ишара көптүктөргө айланды. Хаза хаула. Ар-роджул сөзү ар-риджал. Хуа hum болду, хаджун худжаж болду. Азыр бул жерден бир аз кебирлерин мен жазып койгонмун. Мин айна хаза толибу. Бул окуучу кайдан? Хуа минал хинди. Ал Индиядан. Эми биз бул окуучулар кайдан? Алар Индиядан дешибиз керек. Мин айна хаулаи туллабу. Бул окуучулар кайдан? Хум минал хинди. Алар Индиядан. Бул жагын дагы жазганга аракет кылдым туугандар. Бирок эмнегедир батпайт экен. Орун тар экен бул жерде. Айнат тажирул кибару. Кечиресиздер. Айнат тажирул кабиру. Чоң соодагер каякта? Хуа фиссуqi. Ал базарда. Эми биз тажир кибар сөздөрүн көптүктөргө айландырышыбыз керек да. Бул чоң соодагерлер каякта? Алар базарда дешибиз керек. Айнат туджарул кибару. Чоң соодагерлер каякта? Хум фиссуqi. Алар базарда. Айнал мударрисул жадиду. Жаңы мугалим каякта? Хуа индал мудири. Ал жаңы мүдүрдү ал мүдүрдүн жанында дейт. Ал мүдүрдүн жанында. Эми биз мугалимдер каякта? Жаңы мугалимдер каякта дешибиз керек. Айнал мударрисуна ал жудуду. Жаңы мугалимдер каякта? Айнал мударрисуна ал жудуду. Хум индал мудири. Алар мүдүрдүн алдында. Айнат толибул жадиду. Жаңы окуучу каякта? Хуа фил фасли. Ал класстабы. Көптүктөргө айландырабыз. Айнат туллабул жудуду. Жаңы окуучулар каякта? Ахум фил фасли. Алар класстабы. Ахаза толибу гониюн. Бул окуучу байбы? Ла хуа факирун. Жок, ал кембагал. Көптүктөргө айландырабыз. Аха улаи туллабу агнияу. Бул окуучулар байларбы? Ла хум фукороу. Жок, алар кембагалдар. Ман хазар роджулу. Бул киши ким? Хуа дойфун. Ал мейман. Ман хаулаи риджалу. Бул кишилер кимдер? Хум дуюфун. Алар коноктор. Ли ахун кабирун. Менин чоң акем бар. Хуа толибун бил жамиати. Ал университетте студент. Ли ихватун кибар. Хум туллабун бил жамиати. Көптүктөргө айландырабыз. Көптүктүрлөр туугандар, мындан алдыңкы сабакта көнүгүүлөрдү иштегенбиз, ошол жактан карап жаттап алыңыздар, андан соң бул жака коюш үчүн. Айна содикука. Сенин досуң каякта? Захаба илал мактабати. Китепканага кетти. Көптүктөргө айландырабыз. Айна астиқоука. Сенин досторуң каякта? Захабу илал мактаба. Фейлге көңүл бурабыз. Бул жерде захаба, бул жакта захабу илал мактаба. Булардын бардыгы домирлер сабагында бар, туугандар. Домирлер сабагына окусак, ушул фейлдери дагы 2 адам кетсе кандай айтылат, 3 адам кетсе кандай айтылат, алар дагы жазган болчук. Мухаммадун лаху ибнун согирун. Улап окусак, Мухаммадун лаху бунун согирун. Мухаммад анын кичине баласы бар. Хуа толибун фил мадрасати. Ал мектепте окуучу. Көптүктөргө айландырабыз. Мухаммадун
лаху абнаун сигарун. Мухаммад анын кичине балдары бар. Хум туллабун фил мадрасати. Алар мектепте окуучу. Азамилука мужтахидун. Классташың аракетчилби? Наам, хуа мужтахидун. Оба, ал аракетчил. Көптүктүрү азумалаука мужтахидуна. Классташтарың аракетчилдерби? Наам, хум мужтахидуна. Оба, алар аракетчилдер. Мужтахид сөзү жамул музаккар салимге ошол түрдө көптүктүргө айланат туугандар. Üçüncü könügü adif el-esma'el atiye marratan ila ismin zahirin ve ukhra ila domirin kama huwa muvaddahun fil misal. Misaldagıday kılıp kelerki kısımdardı deydi. Misal abna esma uşul kısımdardı. Birinci misaldagıday kılıp bir jolu açı kısımga mudof kıl jana ekincisinde domillerge mudof kıl deydi. Misaldan düşünөбүз. Abnaun baldar deydi. Эми биз абнау Мухаммадин, Мухаммадтын балдары дейбиз. Мудоф танвин жана алифламда калбайт. Абнау Мухаммадин, Мухаммадтын балдары, абнауху, анын балдары. Азыр бул жерде мен жазып койгон экем, ушуну окуп көрөлү. Асмаун, ысымдар дейт, асмаут туллаби, окуучулардын ысымдары, окуучулардын аттары. Asma'uhum, alardın attары. Zumala'u deydi. Klasstaşlar. Zumala'u Hamidin, Hamid'in klasstaşları. Zumala'uka, senin klasstaşların. Astiqa'u, dostor, sodiqtin köptüktürü. Astiqa'ul muderrisi, mugallimdin dostoru. Astiqa'uhu, alardın dostoru. Kiyinki könügü dördüncü ikra el-misale thumma havvilil cümelel atiyete mislehu. Tömönkü misalды окугун дейт намыны. Окугун жана андан кийинки сүйлөмдөрдү ушул мисалга окшоштуруп жаз дейт. Биз жаза тургандар кийинки бетте. Азыр бул мисалды окуп алалы. Ат-толибу захаба илал мат'ами. Окуучу ашканага кетти. Ат-туллабу захабу илал мат'ами. Окуучулар ашканага кетишти. Көңүл бурчу нерсе туугандар бул жерде ат-толиб менен захаба сөзү өзгөрүп жатат. Ат-туллаб захабу деп. Ат-толиб сөзү муптада, захаба десе хабар. Окуучу кетти. Бул жагында десе ат-туллабу деп баштадык. Аны эми кетти деген да көптүктүр менен алып келишибиз керек. Захабу деп. Мына ушул тартипте кийинки сүйлөмдөрдү толтурабыз. Дейин десем толуп калган экен. Окуп койсок. Ат-толибу жаласа фил фасли. Окуучу класста отурду. Же класстын ичине отурду. Эми толиб менен жаласаны алмаштырабыз көптүктүргө. Ат-туллабу жаласу фил фасли. Окуучулар класстын ичине отурушту. Ал-мударрису хорожа минал мадрасати. Мугалим мектептен чыкты. Ал-мударрис мугалим хорожа чыкты минал мадрасати мектептен. Мугалим менен хорожаны көптүктүргө айландырабыз. Ал-мударрисуна жамул музаккар салим хорожу минал мадрасати мектептен чыгышты. Ат-таджиру захаба иля суqi. Содагер базарга кетти. Ат-туджару содагерлер захабу кетишти иля суqi базарга. Бул болсо окуп жана жазып кетебиз. Икра вактуб, оку жана жаз. Которуп да кетебиз албетте. Бизге которуу өтө маанилүү. Ат-туллабу фил фасли. Окуучулар класстын ичинде. Ман хаула иля ауладу. Бул балдар кимдер? Ахум абнаука. Алар сенин балдарыңбы? Ла, хум абнау ахи. Жок, алар менин акемдин балдары. Ман хаула иннасу. Бул адамдар кимдер? Хум худжажун мин Туркия. Алар Туркиядан болгон ажылар. Айна туджару. Содагерлер каякта? Захабу иля суqi. Базарга кетишти. Ман хаула ир-rijалу. Бул кишилер кимдер? Хум дуюфун. Алар меймандар.
Al-fallahuna fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Дыйкандар эгин талаларында, жана алардын балдары мектепте. Айна туллабул жудуду. Жаңы окуучулар каякта? Бa'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudir. Алардын кээ бирөөлөрү класстын ичинде, кээ бирөөлөрү десе мүдүрдүн алдында. A'mami tujjarun kibarun. Агаларым чоң соодагерлер. A'mamun деген аммунун көптүктөрү. Haulai ihwati. Булар менин бир туугандарым дейт. Айна абнаука я Алию. Балдарың каякта, эй Али? Hum fid dukkani. Алар дүкөндө. Ат-туллабул кибару фил мал'аби ват-туллабус сигару фил фасли. Чоң студенттер же болсо чоң окуучулар фил мал'аби оюн таласында, ват-туллабус сигару фил фасли жана кичине окуучулар класста. Хаула ил фитьяту ихватун. Бул жигиттер бир туугандар. Абухум имаму хазал масжиди. Алардын атасы Абу мудоф, хум мудоф илейхи. Алардын атасы имаму хазал масжиди. Бул мечиттин имамы. Имаму мудоф, хаза мудоф илейхи. Бул мечиттин имамы. Ал масжид десе бадал. Хаула ир риджалу фаллахуна мин карьяти. Бул кишилер менин айылымдан болгон дыйкандар дейт. Туугандар, жар жана харфу жар жана исм мажрур экөө биригип, бул фаллахунга наат сыпат болот да. Кандай дыйкандар? Мин карьяти. Менин айылымдан болгон дыйкандар. Карьятун деген айыл. Карьяти десе мудоф илейхи, менин айылым деп жатат да. 14-чү айнат туллабул жудуду. Жаңы окуучулар каякта? Ахороджу. Чыгыштыбы, чыгып кетиштиби дейт. Наам хороджу ва захабу иля суqi. Ооба, чыгышты жана китепканага кетишти дейт. Аха ула ил атиббау муслимуна. Бул дарыгерлер мусулмандарбы? Булар деп жатат да, которгондо бул дарыгерлер мусулмандарбы деп которобуз. Наам хум муслимуна. Ооба, алар мусулмандар. Ли абнаун сигарун. Менин кичинекей балдарым бар. Бa'duhum fil madrasatil ibtidaiyati ва ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Алардын кээ бирөөлөрү баштапкы мектепте, башталгыч мектепте, жана кээ бирөөлөрү десе fil madrasatil mutawassitati, орто мектепте. 6-чы көнүгү уктуб жам'ал калиматил атия. Келерки ысымдардын, келерки сөздөрдүн көптүктүүлөрүн жаз дейт. Бул жерин которуп жазып коюңуздар. Кабирун сөзүнүкү кибар, чоңдор. Муслимун, муслимуна. Рожулун, риджалун. Ибнун, абнаун. Дойфун, дуюфун. Фата, фитьятун. Хаджун, худжажун. Ахун, ихватун. Сагирун, сигарун. Тавилун, طوال غني أغنياء فقير فقراء. Бул сабактын жаңы сөздөрү аль-калиматул жадида. Аль-хакл көптүктөрү хукулун. Бул деген тала туугандар. Эгин таласы. Эгин таласы хаклун, хукулун. Ан-насу деген адамдар. Бул көп адам түшүндүрөт да. Бунун бирдик түрү инсан. Инсан көптүктөр десе аннас адамдар. Ал-карьяту деген айыл. Көптүктөрүн мен жазып койдум. Ал-куро айылдар. Ал-карьяту айыл, ал-куро айылдар. Ад-дойфу конок. Көптүктөрүн өткөн сабактарда айттык. Ад-дуюф болот. Аш-шейху деген жашы өткөн эркек. Чал да түшүндүрүп айтканда. Же болсо бир алым, илимдүү адам болсо деле шейх деп колдонуп жүрүшөт. Ал-мат'аму деген ашкана. Бунун көптүктөрү ал-матоим. Мат'амун, матоим. Шейхтеги шуюх. Ал-мадрасатул ибтидаия башталгыч мектеп. Ал-мадрасанын көптүктөрү
El madaris, mектептер. Мына ушул жердин 13-чү сабак бүткөн жок. 13-чү сабакты 3-кө бөлүп тур. Алиф, ба, жим деп. Ошонун иншаллах басын экинчи бөлүгүн кийинки сабакта окуйбуз. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.